Токтогул КЭСиндеги суунун көлөмү 26 майга карата 9 миллиард 951 миллион куб метрди түздү. Азыркы тапта суу сактагычка секундасына 579 куб метр суу агып кирүүдө. Ал эми агып чыккан суунун көлөмү 287 куб метрди түзөт. Электр станциялары ишканасы учурда Токтогулда вегетациялык мезгил жүрүп жаткандыгын айтат. Суунун эң көп агып кирчү мезгили июндан август айларына туура келет. Суу сактагычтын көлөмүн сактап калыш үчүн атайын иш-чаралар каралган. Так көлөмдөрдү эми айтыш кыйын да, бул климаттан байланыштуу. Канча мөңгүлөр эрип, ошо тоолуу райондордо канча суу көп келсе, биз камсыз кылуу бизге жеңилирээк болот да. Токтогул КЭСи өлкөнүн ири станциясы жана энергетикалык кыркасы. Кыргызстандын энергетикалык кубаттуулугунун 1/3 бөлүгү. Быйыл аталган суу сактагычтагы суунун деңгээли кескин төмөндөп кеткендиктен, жеке адамдардын сөөктөрү чыгып, жарым кылым мурун курулуп суу алдында калган курулуштардын калдыктары көрүнүп калган. Мындан бир канча жыл мурун суу алдында калган бул булактагы суу тартылгандан кийин минтип көрүнүп калган. Жергиликтүү тургундардын айтымында учурда КЭСте абал чындыгында эле жакшы эмес. Өзүңүздө көрүп тургандай, суунун уровени, мынакей суунун уровени деген тоонун башында болгон да. Элестетсеңиздер, суунун уровени ошодон ушул жака дейин түшүп, азыр дагы кичине көбөйүп калган дагы учуру бул. Кичине дагы көбөйүп калды. Дагы будан да алыс кеткен болчу да. Азыр сууну толтуруш үчүн канча деген куб суу кетет да. Светибизди арзандатып бериңиздер суранабыз. Ушу биздин азыр 2 сом 70 жетtiğine төлөп аткан акчабызды биз бекер кыл дегенден алыспыз. Ошо эң төмөнкү баа менен эсептеп ушу бизге Токтогул элине бир жардам кылып берсеңиздер жакшы болор эле. Быйыл электр энергиясынын тартыштыгы жогорку чегине жетип, алдыдагы күз-кыш мезгилинде кыйынчылык жарала тургандыгын электр станциялары ишканасы айтып, калкты электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. Токтогул суу сактагычына 19,5 миллиард куб метр суу батат. Ал канчалык көп болсо, кышында жылуулук электр энергиясы тартыш болбойт. Бирок учурда КЭСте 9 миллиард 951 миллион куб метр гана суу бар. Энергетик Мырзатай Султаналиев былтыр ушул мезгилде суунун көлөмү быйылкыга салыштырмалуу 3 миллиард куб метрге көп болгондугун айтат. Эгер жай мезгилинде суу сактагычка жетиштүү көлөмдө суу чогулбай калса, кийинки жылдын жаз айларында эл жарыксыз калуу коркунучу бар. Электр энергияны көбүнчө баягы сарптала турган убак кыш убагы болот. Биз эмдиги жылы жазга баягы критический объемга келип калышыбыз мүмкүн да. Эгерде ушул көлөм менен боло турган болсо, биз февраль айында уже суу критический объемга келип калат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү энергетиктер үнөмдөөгө чакырып атышат, суранып атышат. Анан кийин азыр мүмкүнчүлүк болсо, электр энергияны импорттоо мисалы ушул азыр жай убагында дагы, күз убагында дагы, кыш убагында дагы мүмкүн болушунча электр энергияны импорттоп алышыбыз керек азыр. Мисалы кыш убагында болбойт, анткени Казакстанга өзүнө керек, Өзбекстанга өзүнө керек, Тажикстанга өзүнө керек. Токтогул КЭСи 40 жылдан ашык иштеди. Кайрадан жаңыланса, келечекте 40-50 жылдай дагы кызмат көрсөтүүгө кубаты жетет. Бул үчүн азыркы тапта аталган КЭСте реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Анын алкагында учурда суу сактагычтын суу менен иштөөчү бир турбина жана генератору толугу менен жаңыртылуу үчүн алынып салынган. Аталган жабдыктар Кыргызстанда жок болгондуктан чет өлкөдөн алынып келиниши керек. Бирок учурда кандайдыр бир себептер менен турбиналар Казакстандан Кыргызстанга өткөрүлбөй жатыптыр. Генератор менен турбина Казакстандын территориясында турат, өтпөй атат деп, то есть Кытайдын эмесинен өтпөй атат деп атат. Анан кийин эгерде аны күзгө чейин коюп, монтаждоо иштерин бүтүрбөсөк, биз кышкы убакытка бир генератордан, анда биз бир турбинадан чектелип калышыбыз мүмкүн да. Ал дагы өтө кооптуу болот. Мисалы кечигип калса, анан кийин кыштын башы оор болуп калса, оор болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай нерсени планы боюнча
мисалы отопительный баягы жылуулук колдоно турган сезон башталганга чейин коюп даярдап коюш керек. Токтогул кесинде мындай абал буга чейин да катталган. Суу сактагычта суунун көлөмү 2009 жылдын май айында 6,3 куб метр, 2014 жылдын майында 8,4 миллиардга чейин түшкөн. Учурда суунун деңгээли 9 миллиард куб метрди түзөт. Энергетиктер дефициттин көлөмүн азайтуу үчүн Казакстан жана Өзбекстан менен электр энергиясын табар алмаша турган болуп алып жатат. 2022 жылга чейин кошуналардан 1,6 миллиард киловатт саат алып, 2021, 2022 жана 2023 жылдары жай айларында 550 миллион киловатт сааттан 3 этап менен кайтаруу каралган. Ошондой эле Бишкек жебинен кошумча электр энергиясын өндүрүү керек. Ал жактан 1 миллиард киловатт саат чыгарса болот. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.